Assalamu алейкум, туугандар. Бул Тайбас жөнүндө кыскача маалымат берейин эми. Мына убакыт сааты келген экен. Тайбас үйгө келе элек да. Суббота күнү кечинде барака кылгам Тайбаска. Эртең акчасын алып келип алып кетем деп. Эртеси тилекке каршы базар күн болуп калды. Чоң сумма жакындарыңан чыкпайт бир сураганда. Банк жабык. Анан өзүмдүн атымы дагы арзан сатып жүрдүм. Она Санчо турат. Арзан саттым, эми акча болуп калса керек десем, алар дагы 10 000 эле баа баш берип, эртең саат 11ге чейин которобуз деп алар да кетип калды. Анан кайра жөнөдүм Тайбастын алдына, Жалал Абадка. Барып ака, бүгүн акча алып келем дедим эле. Ушинтип банк дагы иштебейт экен. Чоң сумма жакындарыңан чыкпайт, досторуңан чыкпайт. Атты дагы саттым, бирок ал дагы 10 000 баа баш берип кетип калды. Эртең 11ге чейин котором деди. Ушундай ситуация ушундай болуп атат десем, болуп турганда сени түшүнөйүн деди. Мени тура түшүнүң дедим. Эгер базар күндөн башка күн болгондо эми тапса болот эле, банктан алып болсо дагы. Анан ошентип келгем. Тайбасты сурагандар эми укмуш көп болду. Эч ким менен мындай толковый соода кылбадым, потому что ат үйгө келе элек. Ат үйгө алып келейин, анан кийин мына ат үйгө келди. Ала тургандар кегиле демекмин. Ошентип кече сурагандарга эртең алып келем дедим. Мына бүгүн алып келишим керек эле. Жана дасторкондо турсам чалды. Жантөрө, кече сени түшүнгөм, эми мени түшүн, түнү менен ойлондум дейт. Түнү менен ойлондум. Эгер сен ыраазы болсоң деди, ыраазы болсоң, атты сатпай эле коеюн, ат тура берсин. Ыраазы болбосоң келип алып кет деди. Ака, мен ыраазымын дедим. Кече мени түшүнгөнсүз. Мен деле эми мындай жеңил суммага алып алган жокмун да ал атты. Жанагы алгандан кийин же пайда көрөсүң, же зыян көрөсүң. Бул тоокелчилик да. Анан сураганда эми ака, 1 сом кошо албайм. Нар жагына менин көзүм жетпей атат деп алгам мен. Анан ака дедим, бардык нерсе ыраазычылыкта. Эгер ыраазы болуп алып кет десеңиз, алып кетейин. Анан жок, тура берсин десеңиз, кала берген деле жакшы дедим. Ошо түнү менен ойлондум, ака, болсо тура бербейби ат деди эле. Сизди тура эле түшүнөм дедим. Эми менден кыскасы атты сурагандар өтө көп, туугандар. Эми сурабагыла атты. Сураган менен ат менде эмес, ат үйдө эмес. Ат үйдө болгондо мен аны баары сатат элем. Тилекке каршы ошентип кеңештик. Экөөбүз тең ыраазыбыз бири-бирибизден. Бирок Тайбас эркекче уйкуну алды. 2 күндөн бери мен башка деле иш кылган жокмун. Ушу менен жүрөм. Ана о Санчону деле арзан пулга сатып жүрдүм. Азыр 11де акча которот булар. Ушинтип сөздүн кыскасы, Тайбасты Жантөрө канчага бересиң, сатасыңбы деп сурабагыла. Тайбас ошентип кайрадан өзүнүн ээсинде калды. Бирок кайсы күнү болсо деле чалса, Жантөрө Тайбасты сатам десе, мен ушул барака болгон сен ага көнсө, мен любой күнү даярмын. Алам ушуну. Эми буягын Алла билет. Жашай берсек көрө беребиз. Ошо, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Тайбасты чалып сурабагыла, туугандар.